Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары, урматтуу кесиптештер. Бүгүн мен сиздерге видео сабак аркылуу YouTube платформасын кантип жакшы настройка кылсак болот, кантип аны эң мыкты деңгээлде өнүктүрсөк болот. Ошол жөнүндө маалымат берем. Негизи эле YouTube платформасы дүйнөдөгү эң чоң видео маалыматтарды топтогон платформа. Миллион, миллиарддаган видеолор бар. Бул болсо менин YouTube каналым. Мен ушул YouTube каналдын настройкаларын көрсөтүп, сиздер дагы ушул настройкаларды кылсаңыздар, мен ойлойм, маалыматыңыздар керектүү аудиторияга жетет. Негизи YouTube'дан бардыгы көрөк аудиторияга, көрөк катталуучу, көрөк подписчик топтогонго аракет кылышат. Менин видео сабактарымды көрүп чыксаңыздар, көпчүлүгүндө ушул видео сабактарды даярдоо, билим берүү тармагында. Эми ушул видео сабактарды кантип көрүүчүлөрүнү көбөйтсөк болот жана эмнелерди кылыш керек, ошол жөнүндө маалымат берем. Андыктан биринчи кезекте ушу башынан көрсөтүп кетейин. YouTube каналга биринчи киришибиз керек. Эгер YouTube канал ача элек болсоңуз, YouTube каналды кантип ачуу керек, аны да видео сабагы бар. Мен аны да өзүмдүн YouTube каналыма жүктөп коем. Көрүп, YouTube каналыңызды ачып, өзүңүз жөнүндө маалымат же болбосо пайдалуу маалыматтар менен бөлүшсөңүз болот. Андыктан бул жерден Google браузерге кирип, бул жерге өзүбүздүн ошол YouTube'ду жазсак, мен ойлойм, бул жерден YouTube платформасында толтура сабактар бар. Видео сабактар, бирок кыргыз тилиндеги сабактарды биринчилерден болуп тартканга аракет кылып жатам. YouTube'га киргениңиздерден кийин бул жерде мына өзүңүздөр оң жакта көргөндөй создать дегенде бул жерден видеолорду кошосуздар өзүңүздөрдүн YouTube каналга. Бул жерден түз эфирлерди, бул жерден запистерди. Запись деген ушул бир аз сүрөт жүктөп, текст жазып, мындайча айтканда бир пост жазсаңыздар болот YouTube'га. Видео форматында эмес, сүрөт жүктөп, текст форматында пост жазсаңыздар болот. Андан кийин бул жерде YouTube'дун академиясы бар, YouTube'ду кантип өнүктүрүш керек, YouTube каналды кантип ыңгайлуу настройка кылыш керек, ошол жөнүндө маалымат берет англис тилинде. Андан кийин бул жерде бизге кабарлоолор келет, уведомления. Андан кийин бул жерден менин аккаунттан бул жерден мен мой канал дегенге киребиз. Бул болсо менин каналым. Бул жерде байкасаңыздар, мына Санарип академиясынын онлайн курстарынын Санарип академиясынын тренери болом мен. Жана ушул сабактардын көпчүлүгү Санарип академиясынын өзүнүн YouTube каналында бар. Бул жерде ушул YouTube каналга ссылка бергем, жана Instagram сиздерге жакыныраак кылып көрсөтөйүн. Бул ссылкаларды бүгүнкү сабакта ушул ссылкаларды кантип кошсок болот, ошолор жөнүндө өтөбүз. Караңыз, бул жерден көпчүлүгү менин номеримди сурайт, же болбосо Instagramды сурайт. Ошондуктан бул жерге мен ссылкаларды коюп койгом. Мисалы, бул жерде Instagramды басканыңызда, YouTube каналдан эле басканыңызда менин Instagram баракчама туш болосуз. Бул жерде да пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп турам. Андан кийин бул жерде Telegramдын ссылкасын койгом, Telegram каналдын. Бул жерде дагы Telegramда өзүмдүн видео сабактарымды бөлүшүп турам. Андан кийин болсо мен YouTube'ка дагы WhatsApp'ка ссылка койгом. Эгер бул WhatsApp'ты сүрөтү логосу турганды бассаңыз, сиз менин WhatsApp'ыма туш болосуз, жана менин номерим чыгат. Ал жактан WhatsApp аркылуу жазсаңыз болот. Ал ссылкаларды биз кантип кошобуз. Андыктан бул жерге киребиз. Творческая студия YouTube дегенге. Бул жерде өтө сонун настройкалар бар. Мен сиздерге биринчи кезекте бул жерде главный турат. Мен биринчи кезекте өзүңүздөрдүн YouTube каналдын аналитикасыны көрүшүңүздөрдү сунуштайм. Мына сол тарапта турат бул жерде аналитика. Аналитика эмне үчүн керек?
Аналитика бул болсо биздин YouTube каналдын аудиториясы кимдер, жана кайсыл жактан көрүп атат, кайсыл сабактар пайдалуу болуп атат, кайсыл сабактар эч качан эч ким көргөн жок, ошолорду контролдош үчүн керек болот. Мисалы, бул жерде айтып атат, ушул акыркы 28 күндөгү каналдын просмотру. Акыркы 28 күндө биздин каналды канча адам көргөн, канча жолу көрүүлөр болгон. Бул 66 миң адам көрүшкөн, просмотр болгон. Андан кийин кошумча 2800 катталуучу. Андан кийин монетизациядан где-то $2 акча түшкөн. Бул монетизация өтө чоң тема. Аны дагы биз видео сабактарыбызда түшүндүрөбүз. Азыр болсо биз аналитиканы көрүшүбүз керек. Биздин YouTube каналды кимдер көрөт? Албетте просмотрга киребиз. Просмотрда бул көрдүңүздөр диаграмма менен кайсы күндөрү, мисалы, кайсы күндөрү адамдар көрөк көргөн, кайсы айларда биздин каналдар мына бир аз ылдыйга түшкөн, себеби көптөн бери видео чыгарбай койдук. Андан кийин бул жерде источник тарифка деген бар. Бул болсо биздин видеолорду кайсыл жактардан кирип көрүшөт. Мына внешний источник деген бул YouTube'дан сырткары клик менен басып киргендер. Мисалы, Facebook'tan, WhatsApp'tan бизди видеону көрсө, демек ал внешний источник болот. Бул жерде болсо экинчиде турган рекомендуемые видео деген, бул болсо YouTube сунуштаган видеолор. Поиск на YouTube деген болсо, бул YouTube'дан издеп биздин видеолорго туш болгон көрүүчүлөр. Андан кийин дагы башка источниктер жана башка источниктер. Эми источниктердин, внешний источниктин бөлүп көрсөткөн статистикасы бар. Мына көбүнчө биздин видеолорду WhatsApp аркылуу таркалып, WhatsApp'тан көбүрөөк киришет экен биздин видеолорду. 49% WhatsApp'тан көбүрөөк киришет экен, Facebook'тан 27%, Telegram'дан, WhatsApp Business жана башка источниктер бар экен. Көбүнчө WhatsApp'тан көп кирет экен. Бул андан кийин бул көрсөткүчтөрдү эмне үчүн түшүндүрүп атам? Сиздер YouTube каналды өнүктүрүп атканда сөзсүз буларга карашыңыздар керек да. Сиздерди кайсыл жактан көрүп атса көбүрөөк адам, демек ошол жакка көбүрөөк көңүл буруп, ошол жактан көбүрөөк маалымат бөлүшкөнгө аракет кылышыңыз керек. Албетте, мына Telegram'да эч ким көрбөсө, мен Telegram'дан поделиться кылганым эч кандай көбүрөөк пайда алып келбейт. Тек гана вактым кетет, себеби Telegram'дан бизге эч ким деле кирбейт экен да, 3,9%. Ошондуктан WhatsApp аркылуу мен видеолорду бөлүшкөнгө аракет кылам. Бул жерде болсо кайсыл видеолорду көбүрөөк көрөт? Бул мен жүктөгөн видеолордун эң көп көргөнү акыркы 28 күндө. Видео сабак даярдоо боюнча видеону көбүрөөк көрүшөт экен. Телефон аркылуу видео сабак, видео скрайпты дагы ошондой видеолор көп көрөт экен. Андан кийин бул жерде кантип мына оң тарапта источник тарифка поиск на YouTube. Бул жерде YouTube'дан издегенде кайсыл сөздөрдү жазып издеп биздин видеолорду көрөт. Элтер илим каналы деп бизге туш болгондор бар экен, баластан сабактар деп. Андан кийин Асылбек Мадалиев деп дагы бизди видеолорду издеп көрүшөт экен. Андан кийин источник плейлисти деген бар. Бул дагы 28 күн. Видео сабактар деген плейлистти көбүрөөк көрөт экен. Андан кийин мугалимдер үчүн акысыз видео курстар деген телефон аркылуу бул плейлисттер жөнүндө дагы сабак өтөбүз. Андыктан бүгүн биз сиздер менен просмотрлар, аналитиканы көрдүк, просмотрларны. Андан кийин бул жерде обзорду да бир аз түшүндүрүп кетейин. Обзорду көрдүңүздөр, акыркы 28 күндүкүн
Андан кийин бул жерде видеолордун просмотр боюнча чыгарган. Мисалы, эң көп көрүлгөн видео телефон аркылуу видео сабак даярдоо 18575 просмотр болгон. Андан кийинки видео 6000 просмотр, андан кийин 5000 ушинтип кеткен. Эгер сиз бул жерден 28 күн эмес, 90 күн деп белгилесеңиз, анда көрсөткүчтөр дагы такыр башкача болот. Мисалы көрдүңүз, биринчи орунда башка эле телефон сабак турат бул жерде. Андан кийин zoom турат экен. Андан кийин гана ушул көрсөткүчтөр өзгөрөт 90 күндө тандасак. Андан кийин болсо бул жерде дагы бул биздин подписчиктердин саны. Бул жерде просмотрлар акыркы 3 сутканын ичинде, акыркы 48 сааттын ичинде бизде 2100 просмотр болгон. Ушул Кореяда билим алуу боюнча, телефон жана эфир боюнча просмотрлар болгон. Обзорду түшүндүрүп кеттим, просмотрду түшүндүрдүм. Андан кийин взаимодействие. Бул жерде биздин видеону лайк баскан, эң көп комментарий жазган, эң жакшы видео, эң жакшы акыркы заставка менен кирген видеолор, ошолор жөнүндө маалымат. Плейлисттер, эффективный конечный заставка дейт. Бул ушу конечный заставкада видеонун акырында кийинки видеого жолдомо берүү дегени. Андан кийин бизде аудиторияны көрөбүз. Аудитория албетте өскөн акыркы учурда. Андан кийин бул жерде бизде кайсыл убакта биздин видеолорду көрүшөт. Ошону көрсөтүп кетейин дегем. Негизи караңыз, негизи кечинде көбүрөөк көрөт экен. Караңыз, бул жерде кечки 21де бизде видеолорду көбүрөөк адамдар көрөт экен. Ошондуктан кечинде видео чыгарса, биздин видеого аудиторияга жетет экен. Бул жерде көрдүңүз, мына эртең менен saat 6, gündüzünde de azırak көрсөткен. Очень много ваших зрителей дейт. Кечки 9'da уже адам көп көрөт экен. Андан кийин бул жерде караңыз, время просмотр подписчиками дейт. Бул жерде биздин каналга катталбай эле көрөт экен. Ошондуктан сиздер бизди видеону көрүп атсаңыз, сөзсүз түрдө катталып коюңуз. Бул жерде без подписки дейт. Биздин видеого катталбай көргөн көрүүчүлөр. Ошондуктан 28% биздин каналга подписация болгон, катталган көрүүчүлөр. Эгер сиз каттала элек болсоңуз, кызыл жазууну, подписация деген жазууну басып, коңурокчону басып, сөзсүз түрдө биздин видеого каналга катталып коюңуз. Биз пайдалуу видеолорду чыгарып, сиздер үчүн маалымат бергенге аракет кылабыз. Андан кийин бизде көбүрөөк аял кишилер көрөт экен, 71%, андан кийин 28% эркектер. Жаш курагы болсо 18 жаштан, эң көп 25 жаштан 34 жашка чейинки адамдар көрөт экен. Андан кийин бул жерде кайсыл мамлекеттер бизди көбүрөөк көрөт? Албетте өзүбүздүн мамлекет Кыргызстан 92%, андан кийин Россия, андан кийин Казакстан, Германия, анан АКШ көрөт экен. Ошол жакта кыргыздар көрөт экен. Себеби биздин аудитория бардыгы кыргыздар, кыргыз тилдүү, ошондуктан ал жакта иштеп жүргөн кыргыздар көрүшөт экен. Андан кийин акыркы аналитиканын бөлүмү бул доход. Албетте бул монетизациядан түшкөн доход. Биздин канал өтө жаш, жакында эле монетизацияны жандырып иштей баштадык. Бул где-то
$2 монетизациядан акча түшкөн. Бул айтканым ошол бизде видеолорун көрүп атканда рекламалар чыкса, демек ошол рекламалардын өтө аз акча түшөт. Мындайча айтканда, мына көрдүңүз, 2300 адам көрүптүр ошол рекламаны. 2300 адам көрүшүп, $2 гана каражат түшүптүр. Эгер бул башка Россияда болгондо бир топ көп акча түшмөк. Албетте кыргыз тилдүү контентте рекламалар, YouTube'га реклама бергендер аз, ошондуктан монетизациянын акчасы да өтө аз. Ошондуктан YouTube'да көп акча табыш үчүн мен ойлойм, англис тилдүү контент жаратыш керек. Ошондо англис тилдүү мамлекеттер көргөндө ал жакта реклама берүүчүлөр да көп акча коротот, ошондуктан ал жактан көп акча табышат. Бирок Кыргызстанда дагы YouTube'дан монетизациясынан акча тапса болот. Андан кийин мына доход, ошол биз апрель айында $1.33, май айында 73 цент акча түшкөн. Видеолор боюнча эң көп бизге пайда алып келген $1.13 алып келген видеобуз, телефон аркылуу видео сабактардын оңой жолу деген видеобуз $1 алып келиптир. Источниктер ошол расчет доход от реклама дейт. Ушул рекламадан биз каражат түшүптүр. Андан кийин бул ошол рекламалардын түрлөрү. Көбүнчө ушул рекламалар бизде кичинекей эле рекламалар чыгат. Видеонун ортосунда реклама койгон эмеспиз. Анда бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Биздин каналга сөзсүз катталыңыз. Бүгүн биз YouTube'тун аналитика деген функциясыны, Творческий студиядан аналитика деген функцияны өттүк. Биз кийинки сабакта буюрса мындан да жакшыраак сабактарды өткөнгө аракет кылабыз. Ар бир андан кийин биз монетизация, авторское право, комментарий жана плейлист көптөгөн маалыматтарды сиздерге бергенге аракет кылабыз. Андыктан биздин каналга сөз катталып, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Биз болсо сизге YouTube'дан пайдалуу маалыматтарды чыгарганга аракет кылабыз. Сценарий академиясынан мен Асылбек Мадалиев болдум. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.